Дагы бир жолу Кутман таңыңыздар менен бул таңкы пирамида көрсөтөсү. Ооба, жаңы элеки биз көрсөткөн ролик, видеодон кийин бардыгыңыздардын маанайыңыздар 150 градуска көтөрүлдү деп мен ишенем. Дагы да болсо бизде эң сонун жана башында айтып өткөндөй эле эң кызыктуу, эң сонун меймандар болмокчу. Бүгүн бизде мейманда кыргыз эл артисти, легендарлуу Кыз Бурак тобунун жетекчиси, Ош шаарындагы Рыспай Абдыкадыров атындагы филармониянын мүдүрү, бүгүн бизде мейманда Гүлшайыр Садыбакасова. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, баары жакшы, Кудайга шүгүр. Кыргыз патенттен бир семинар болуп калды. Жалаң ушу автордук укуктарды коргоо боюнча. Ошол семинарга келип, силерге кармалып калдым. Биз дагы өз убагында кармалып калдыбыз. Гүлшайыр эже, акыркы учурда кандай сонун жаңылыктарыңыздар менен бөлүшө кетесиз? Эми бизде жаңылыктарыбыздын баары эле сонунда. Абдан көп. Өнөр адамдары айрыкча ушул элге журтка кызмат кылуунун үстүндө эмгектенип келе жатабыз. Мына мен өзүм 45 жылдан бери ушул жаатта эмгектенем. Ал эми Кыз Бурак тобуна 40 жыл болду, ушул жаатта эмгектенип келе жатабыз. Эми жагымдуу жаңылыктарыбыздан азыр Кыз Бурак тобунун 15 поколениясы жаңы тандалган кыздарыбыз даяр болуп, клиптерин тарттырганы ушундай аябай даярданып турушат, ырларын жаздырып атышат дегендей. Кудай буюрса, жакын арада презентациясын кылып элге тааныштырабыз Кыз Бурактын 15 муунуну. Ал эми Ош облустук Рыспай Абдыкадыров атындагы филармония болсо өздөрүнүн милдеттерин, укуктарын, алдына койгон пландарын баарын иш жүзүнө ашырып, быйыл адеп, ыйман жана маданият жылында көптөгөн иш-чаралардын үстүндө болуп жатабыз. Айрыкча чет өлкөдөн келген конокторду тосуп алып узатууда Ошто биздин гана ушу филармониянын артисттери өздөрүнүн кызматын кылып келишүүдө. Эң жакшы, менде мындай суроо пайда болду. Мырза, ошо сиз Кыз Бурак жөнүндө айта кетпедиңизби, 15 поколение деп. Ал эми ошо кыздарды сиздер кандай мүнөзүнө карап тандап аласыз? Бул жолкусунда мен аралашкан жокмун. Баягы эми демократиялуу өлкөдө жашап атпайбызбы? Балдарыбыз деле демократ болуп кетишти. Анан Сайкал ушундай талап койду: апа, мен өзүм тандаймын, анан ушуга уруксат бериңиз деп. Анан Сайкалдын тандоосу менен бүгүнкү күндө 7 кыз тандалып алынды. Бизден 15 муун болуп саналат бул 7 кыз. Алардын бойлору баары 170тен жогору. Ырдоо немелери баягы чектелүү эмес, ырдоо мүмкүнчүлүгү аябай жакшы. Анан өзүм да бир катар ырдатып көрдүм. Жакшы кыздарды тандаптыр. Кызыма бүгүн ыраазы болуп отурам. Эми анан элге алып чыгыш эми Кудай буюрса силердин милдетиңер. Демек, жаңылык болгондо ошо Кыз Буракта 4төн ашык кыз болобу же? Бизде өзү 6-7 кыз алынат да. Эми мындай айтканда запасы менен албасаң, ар кандай ситуация болуп кетет да. Бирөөсү турмушка чыгып кетип калат, бирөөсү азыр эми баягы турмуш шартка байланыштуу чет өлкөгө көп кетип атышат, айрыкча Россияга иштеп келген. Ошондой моменттер болуп калбасын деп ар дайым кичине запасы менен алабыз да. Гүлшайыр эже, сөзүңүзгө аралчы, баягы сиздер менен Кыз Бурак тобу менен кыргыз эстрадасында алгач көптөгөн топтор жаралган. Мисалы, Кыз Бурактыкка бир 40 жыл болоюн деп калды. Кудай буюрса, эми быйыл 40 жыл болду. Быйыл 40 жылдыгын белгилейсиздер. Анан ушунча жыл Кыз Бурактын сакталуу сыры эмнеде? Баары кызыккан ошол да, сакталуу сыры эмнеде экен деп. Эми сыры эмнеде болот эле? Сыры эми баягы ошо Кыз Буракка келген кыздарга болгон энелик мээрим, устаттык, баягы бардык күч кубаттын жумшалышы. Анан ошол эле учурда кыздардын таланты, дарамети баары шайкеш келгенде, менин оюмча, ушундай улануу, узак өмүр сүрүү уланып болуш керек да. Мен билгенден 500гө жакын ансамбль түзүлгөн. Учурунда бизде жекирчылар деген болгон эмес да. Жекирчылардын чыкканына өзү бир 10 жыл эле болду, окшойт, 10-15 жыл эле. Ага чейин группалар мода болчу. Топтор жанды ойночу элек ал кезде. Жанды ойногон кыздар, жанды ойногон балдар ар дайым сахнанын көркүн ачып турчу да. Мына ошол сахнанын көркүн ачып турган бир мезгилдерге бир өзгөчө жаңылык болуп Кыз Бурак пайда болгон. Бул 1976-жылы. Мына ошонон бери мына 40 жылдык өмүрдү сүрүп койдук. Быйыл өткөргөн жокпуз, себеби быйыл эми президенттик чоң шайлоо тургандыктан эмки жылга жылдырып койдук. Кудай буюрса, эмки жылы Кыз Бурактын 40 жылдык чоң мааракесин өткөрөбүз. Бирок даярдыктар башталды. Даярдыктар башталган. Кандай өзгөчөлүктөр бул? Мен биринчи муун. Биринчи. Өзүм түзгөнбүз да. Демек 40 жылдан бери келе жатат. 40 жылдан бери келе жатабыз. Бул 40 жылдык мааракеге баягы даярдык деп атпайсыңарбы? Бул
башка мааракелерден, башка концерттерден эмнеси менен айырмаланат? Өзгөчөлүгүн сыр катабыз да биз баарына, баягы элге сыр каткан аябай жакшы да, элдин сахна концертке келип көргөнү бизге өзгөчө бир жакшы маанай тартуулайт. Мына 35 жылдыкты айтып коеюн. 35 жылдыкта мен Кыз Бурактын, ошо 35 жылында Кыз Бурактын 40 кызы сахнада деген проектти алып чыктым. 40 кызды чакырсам, 68 кыз келди. Чакырбаган кыздарым да келип алды да, ошондо алардын да көңүлүн калтырбай, мен аларды топ-топ кылып, комузчуларды бир топ кылып, аккордеончуларды бир топ кылып, анан жалпырчыларды бир топ кылып туруп чыгарып, баарынын көңүлүн алганга аракеттендим. Ушунчалык баягы жаштыгы, өмүрүнүн бир алтын мезгилдери, ушундай эсте кала турган жашоонун бир учурлары Кыз Буракта калгандыктан, чындыгында кыздардын баардыгы, мурдагы экс Кыз Бурактын баардыгы эмнегедир тартылып турат да. Апа деп эркелеп, баягы мени менен тең эмес, менден бир аз кийинки кыздарым кадимгидей эркелешип, баягы ошол кездеги 18-20 жаштагы кыздарга айланып кетпедиби? Анан баары ушул эле көптөгөн балдар, кыздарыбыз таң калбадыбы? Ай, сиздин алдыңызга келгенде булар жаш баладай эркелеп, чоң апасына келгенде болуп кетет турбайбы кыздарыңыз депчи. Мына ушуну көргөндө мен өзүм да эркеп, аябай кубанычка батамын. Эң сонун Гүлшара эже, бул жерде сизге WhatsApp аркылуу да суроолор бериптир. Эжебизге салам дейт. Эже, машинаны өзүңүз айдайсызбы? Анан дагы чачыңызды өзүңүз жасайсызбы? Машинаны өзүм да айдаймын, анан шоферлорум да айдашат. Айдоочуларым да бар. Бирок өзүм айдаганда да рахат алам. Себеби мен 83-жылдан бери машина айдайм да. 85-жылы праваны алганмын, баягы айдоо боюнча правамдычы. Андан бери мына 11-чи машинамды айдап атамын, аябай рахат алам. Сыр болбосо эң алгачкы унааңыз кайсы? Эң алгачкы унаам 07 Жигули деген кызыл түстөгү автоунаа болгон. Бирок ал кезде ошол эле машиналар бар болчу да. Жигули менен Волга, анан Запорожец деп койду элек, анан Москвич. 4 эле түрү болгон да. Ошондуктан ошол атама берилген, мен өзүм алган эмесмин, атам аябай жакшы иштейт эле, мугалим болуп иштеген киши. Ал кезде эң мыкты иштеген адамдарга машина белек берчү. Андан кийин мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтчү да, ошонун атама да берилип калып, анан ошону мен артынан чуркап жүрүп машинаны алдырып, бирок атам мага бербей койду. Качан окууну окуйсуң, бүтөсүң, шоферлук, айдоочулук курсу, анан кийин айдайсың деп. Ошентип 2 жыл мен мине албай, айдай албай, 1,5 жыл. Анан барып курска тапшырып, ДОСААФтан айдоочулук күбөлүктү алып келгенден кийин анан мингенбиз да. Ал кезде аябай мындай талаптар өтө күчтүү болчу. Азыркыдай талап, андай жоопкерчиликсиз мамилелер жок болчу. Мына ошентип айдоочулук күбөлүгүмдү алып келип, анан кийин машинаны мингем. Экинчи суроо, чач жасалгансыз? Чач жасалганы өзүмдүн мастерлерим бар, ар жерде, Бишкекте да, Ошто да, Көлдө да, Нарында да дегендейчи. Анан ал мастерлерим жасап коет, анан калганын үйдөн балдарым, кыздарым эле эртең менен түздөп, өз мен каалагандай формага келтирип берет. Ошондуп 1-2 күн албетте үйдө да жасалып калышат. Бирок өзүм жасай албайм. Эң сонун, мисалы быйыл Кудай буйрса Кыз Бурак тобунун 40 жылдыгы экен да. Анан 40 жыл аралыгында баягы сиздин эсиңизде барбы? Канча кыз иштеп кетти Кыз Буракта? 40 жылдан бери азыр 315-чи кыздардын этабы бүтүп атат. Ал кыздарым уже бир 3 эле калды. Ал кыздар мына 5 жыл кызмат кылышты Кыз Буракка. Бирок мындай жарк этип ичинен чыккандар аз болду. Анын үстүгө мен да күнөө кетип калды деп сезем да. Себеби 2010-жылы бир топ биздин Кыз Бурак тобунда дагы бир окуялар болуп кеткен да. Мына ошонун улам мен жеке ырларды жаздырбай койгонмун кыздарга. А мурда группалык ырларды да жаздырат элек, анан ар бир кызга жеке ырларды жаздырып туруп, биз эки жагынан алып чыгып кетчүбүз да. Анан ошол кичине нааразы болгон сезимдерим ушундай чектөө коюп койгон болчумун. Ошонун улам дагы анан кээ бир кыздардын кетип калуусу шартталды. Анан жанагыдай турмуш шартка байланыштуу да шартталды. Бирок ошого караштан 315 кыз тарбияланды бүгүнкү күндө. Бирок азыр 7 кызды кошкондо дагы Кудай буйрса, аны эми кийин ырдап чыгып элге аралашкандан кийин кошолу 315 кыз тарбияланып, 60ка жакын жигиттер тарбияланды. Ошол мен деген ошо 60ка жакын жигиттердин ичинен Абидин Темиров, Ильяс Абдыразаков, бүгүнкү мыкты аранжировщик Мирлан Язов, Алишер Тоотаев жана көптөгөн ошо Жакшынакай, Татынакай быйылкы жыл мына элибизге, журтубузга
төбөс көрүнүп калган балдардан да хур эмеспиз. Ошо балдар да менден тарбия алып кеткен жигиттер. Жакшы. Сиз баягы азыркы учурда Кыргызстандагы мына айтканда кыргыз эстрадасынын примадоннасыз да, баягы эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бирисиз. Анан азыркы чыгып келе жаткан жаш ырчыларга сиз кандай акыл насаат айта алат элеңиз? Менин көз карашым аябай туура, себеби бул ушундай азыр коомду тандап алганбыз да биз өзүбүзчү. Ушундай эркин коомду тандап алганбыз. Ар ким өзүнүн мүмкүнчүлүгүн көрсөткөнгө уруксат бар да бизде. Бирок ошол эле учурда чынын айтайын, менин жүрөгүмдү баягы иренжиткен бир маселе бар. Мыкты ырчылар менен анан компьютердик ырчылар аралашып кетип, анан кээ бир компьютерда гана ырдай ала турган, живьем, жандуу ырдай албаган кыздар бүгүнкү күндө өдөгө сурулуп чыгып аткандыгы мен үчүн өтө өкүнүчтүү көрүнүштөрдүн бири да. Себеби биз кыргыз эли мындайга илгертен эле чек коюп келгенбиз да. Мына ушуну Маданият министрлиги бир жогорку органдар тез аранын ичинде эгерде калыбына келтирбесе, иретке келтирбесе, ордоруна койбосо, анда жалган чындыктан жогору болуп тура берет да. Ошондуктан биз жалганды жек көргөн адамдардын катарына киребиз, өнөр адамдарды. Ошондуктан баягы компьютердик ырчылар менен жандуу ырдаган чыныгы нукура таланттарды бөлүп карай турган мезгил жетти деп ойлойм. Бизде абдан WhatsApp'тан каттар абдан көп келип жатат. Бир нечесин окуп кетсем. Саламатсызбы Гүлшайыр эже, иштериңизге ийгилик каалайм, бар болуңуз. Сайкалды ала качып кетсе эмне кылат? Биз биринчиден ала качууга бизге мыйзамда тыюу салынган, муну элдин баары билет. Анан экинчиден эме сайкалды эле ала качып кетсе эле бөктөрүлүп кете турган кыздардан эмес. Ошондуктан мен ойлоймун, тандоо сайкалдын эркинде бүгүнкү күндө. Мен апас катардагы аябай баягы өзүмдүн укуктарымды чексиз пайдаланган жокмун. Кызыма тандоо бергенмин. Азыр Кудай буйрса бир 2-3 ай гана срогу калды мөөнөтү. Андан кийин эгерде өзү жакшы көргөн жигиттин колун кармап алып, апа ушу жигитке турмушка чыгам десе, анда менин тандоом менен турмушка чыгып кетет. Демек сиз сайкалга 2-3 ай гана Жок, мен 3 жыл бергенмин өзү. 3 жылдан 3 ай калды да азыр. Сону сиз аябай эсептеп жатсыз. Ооба, өзү да эсептеп жүрөт. 3 ай калды деп. 3 ай калды деп. Гүлшайыр эже, сизге дагы бир эң сонун суроо бергим келип жатат. Сиз 3 мундун тең эстрадасын көрдүңүз. Советтер Союзундагы, андан кийин 90-жылдарда, анан 2000ден беркичи ушул 3 мундун баягы азыркы эстрада айырмачылыгы эмнеде? Сиз кайсыл муунга жакынырааксыз? Мен өзүбүздүн биринчи муунга жакыныраакмын. Себеби ал жерде чынын айтайынбы, ыйман, адеп, ахлак, анан урмат, сый деген өтө бийик болгон да ал кезде. Биз улуу эжелердин, улуу агалардын алдынан кыяп өтчү эмеспиз. Анан алардын бир эле ооз кой, туура эмес баратасың деген угуп койчубуз да. Ортоңку муундар дагы ушу биздин муундарга ыктап кетет. Орто муундар. Булар Айчүрөк, Алина, Бек, Динара, ушул Мерген, мына ушу орто муун да. Ал эми азыркы муундарда эркиндик, чыгармачылыкка болгон эркиндик өтө кенен, ошол эркиндикти баягы ашыкча пайдаланып берип жаткан учурлары бар. Анан кээде кой, токто, бул туура эмес, бул туура дегенди укпай калган мезгилдер кездешип атат. Мен ойлойм, бул нерсе деле жөнгө салыныш керек, бара-барачы. Анан ушундай, анан кийин жанагындай маани маңызсыз ырларыбыз көбүрөөк болуп калып атат. Аны да моюнга алышыбыз керек. Баягы элине жараша өнөрпоздору дегендей, элибиз деле ошону мындай кадимкидей кабыл алып коюп атышат. Анан биз өзүбүз деле эсибиз алып эле, анан ушундай болот экен деп эле улуу муундар деле эсибиз алып эле отурабыз. Анан Албарстыны мен бастым, анан мени Албарсты басты дегенди көрүп алып, мен бир ай өзүмө келе албай, чынын айтайын шок болуп жүрдүм да. Эгер ошол ырлар менен биз азыркы муунду тарбиялай турган болсок, Албарстыны мен басты эмели бир эл келип эле биздин элди басып алат го. Ошондуктан биз нукура баягы өзүбүздүн улуттук каада салтыбыз, улуттук адеп ыйманыбыз менен барыш биздин бул милдетибиз да. Эң сонун жооп болду. Борду эзген. Ал мен бул жакта WhatsApp'тан келген каттарды окугум келип жатат. Гүлшайыр эже, саламатсызбы? Ишиңизге ийгилик. Кыргыз элинин сыймыктанган эжелеринен бирисиз. Сизге суроом дейт. Сайкал башка буттун жигитине турмушка чыкса эмне кылат элеңиз? Балдардан топ ачайын деген оюңуз барбы дейт. Балдардан бир учурларда мен топ ачканмын, эрик тобу деп. Бул 85-ci, 87-ci, 95-ci жылга чейин. Аябай дөңгүрөгөн учурундачы, аябай дөңгүрөтүп, кыз бурактын базасында ачканбыз да. Балдардан топ ачканы бул аябай оңой да. Балдарга бир 2 сфероформа тиктирип койсоң, ошону менен Кудай буйрса бир 2-3 жыл жүрө берет да. Анан балдар менен топ түзгөн дагы эмнеси жакшы? Кыздардагыдай мүнөз балдарда жок да. Биримдик көбүрөөк.
Кыздарда атаандашы көп, ооба. балдарда солидарность көп. Мына айырма ушунда. Мен как психолог деле болуп калдым акыркы мезгилдерчи. Анан кыздарда баягы атаандашы, эми черный атаандашууга да айланып кеткен мезгилдер болот. Белый деп койду, ак атаандаш өтө көп да. Бул эмнеге кашын жакшы боеп койду, бул эмнеге жакшы кийинип койду, бул менен эмнеге бул өтүп кетти деген ушундай атаандашуу менен жашайт. Бул ургачылардын мүнөзү ушундай. Ал эми жигиттерде баягы солидарность болуу менен баягы мамилелешүү өтө бийик деңгээлдер коюлган. Ошондуктан баягы балдар ансамбль түзүп коюш бул түзөм десем мен 4 ансамбль түзүп сала берем менчи бүгүнкү күндө. Бирок эми ал нерсеге баягы апсыгып кол узатканды жаман көрөм мен. Ошондуктан ушу кыз барактын гана өмүрүнө тилеп жүрөбүз. Ошондуктан айрым маселе ошол. Анан балдар менен иштешүү кыздарга караганда аябай оңой. Себеп? Себеп айттым го, алардын мамилешүүсү жана намысы, ариети атаандашуудан бийик турат да. Эгерде атаандашуу болсо, Ар намыс жок, мен ушуну кылыш керек, ушунду жашашыбыз керек, көрсөтүшүбүз керек деген нерсе бийик турат. А кыздарда группанын кызыкчылыгына караганда өзүнүн кызыкчылыктары кээде көбөйүп кетет, кээде баланс болуп турат да. Мына ушул нерсе бар. Мунун баары баягы табигаттан. Болуп келген, боло берет, менден кийин да болсо керек ал нерсе. Ошондуктан бирок ошол эле мезгилде бирок кыздардын мүнөзүнү бир багытка бириктириш бул өтө татаал нерселердин бири. Ошон үчүн да мен чарчап калдым окшойт да. Баягы сиз айтып калдыңыз, Кудай буйрса быйыл кыз барактын 40 жылдыгы болот экен да. Кудай буйрса 400 жылдыгын өткөрүүгө да аракет кылалы. Ошондо да баягы биз алдын сизге чейинки баягы тарыхта калган инсандар жөнүндө биртике оюн ойноп кеткенбиз. Анан сизге дагы каалайбыз. Сиз дагы ушул тарыхта калыңыз, Кыргызстандын тарыхында. Анан сизге бир жакшынакай бир оюн даярдаганбыз. Кыргыздын жакшынакай макалдарын ушундай бир заманбап сүрөттөр менен кооздоп макал жашырганбыз да. Анан Гүлшара эже, бул кайсыл макал? Гүлшара эже мен оюнча бат эле Кыргыздарда көп колдонулган макал бул. Гүлшара эже бат эле табат, бирок баягы бул заманбап, бул мультфильмдерди Гүлшара эже көрбөйт. Экранга да жакыныраак кылып коелу. Сиз бул сөздү абдан 40 жыл бою тынбай колдонуп келгенсиз бул макалды. кыздарга Мына бул очки. көз деп коет. Көз деп коелу. Коён эмне кандай болот? Коён аябай коркок болот. Калганын өзүңүз топсаңыз болот. Көз бул кол батыр. Ооба. Ал эми бул макалды дагы сиз бат эле таба аласыз, бирок мен сизге баягы алдын ала айтып бербей эле коеюн, өзүңүз таба аласыз муну бат эле. Бул кайсыл макал жашылган? Экранга да кичине жакыныраак турат, коюп. бул ит. Түлкү. Баланын ичи ооруп жатат. Бул күлкү. Күлкү. Дыгдык ит аябай күлүк. Ит аябай күлүк. Тайган мына кыргыздын улуттагы. Аябай күлүк. Иттин күлүгүн түлкү сүйбөйт. Ооба. Ичи ооруган. Балабы? Ичи ооруган. Бул ичи ооруган бала, ичи ооруган. Ичи ооруп атабы? Ичи ооруган күлкүнү сүйбөйт. Ооба. Баракелди. Гүлшара эже таап алды. Баягы убакыт деген абдан учкан куш экен Гүлшара эже. Биз сиз менен бир күн кечке да сүйлөшүп отургалыбыз келип турат. Андыктан сизге эркин микрофон кыргыз элине кайрылуу. Алло, тилек айтып кетчү. Жакшы, мына жай келип, баары эс алып жаткан учуру, бирок погодабыз деп коелу, бир аз бузулуп, ысык болуп кетип атат, суук болуп кетип атат, ошого карабастан элдин маанайы бирдей болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан эмне дейбиз? Баарыбыздын каалообузда, жүрөгүбүздө бир гана нерсе турат. Кыргызстаныбыз өнүксө экен. Кыргызстаныбыз өнүккөн, өскөн мыкты өлкөлөрдүн катарына кошулуп, ошол жерде биздин уулдарыбыз, урпактарыбыз эмгектенип, ошол эмгегинин үзүрүн көрүп, анан өнүккөн Кыргызстанда жашаганды Кудай таалам насип этсин деп тилек кылып келгенмин. Ошону дагы бир тилек кылып кетемин. Себеби мен жакында Евротурга барып келдим, 5 өлкө көрүп келдим. Турция, Италия, Испания, Португалия, Франция. Ушунчалык сонун энергия менен келдим. Ылайым ошол өлкөлөрдүн катарына кошулганды Кудай таалам Кыргызстанга насип этсин. Чоң рахмат эжеке. Терең ыраазычылык билдиребиз. Биз жалпы толкунданып жаткан учурубуз, чынын айтканда. Жалпы биздин телеканалдын атынан сизге ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Гүлшара эже, бар болуңуз, аман болуңуз. Кыз бурактын өмүрү 40 жылга эмес, 40 000 жылга чейин сакталып калсын. Рахмат жан. Сиздей адамдар бар кезде
Кудай буюрса Кыргызстандын эстрадасы өнүгөт. Эмкисине Кудай буюрса Албарсы мени Василий деген ырларды да алайт. Сиздей адамдар тизгинди тартып туруш керек. Чоң рахмат сизге. Ийгиликтер болсун. Пирамида каналын биз сүйүп көрүп келе жатабыз. Ушул аябай мурдагыдан жакшы бир берүүлөрдү даярдап көрсөтүп атасыңар элге. Элге жакында баратасыңар да. Ылайым ушу элге жакындаганыңар көп терең болсун дагы. Эл менен ар дайым узак өмүр кечиргенди силерге да Кудай насип этсин. Чоң рахмат. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Азыр биз музыкалык тынууга кезек беребиз. Андан кийин сиздер менен кайрадан жүз көрүшөбүз.